Саламатсыңарбы? Мына биздин дизелге газ устаканасынан жасалып аткан дагы бир машина толугу менен кыймылдаткыч чечилет, ордунан чечилип туруп, андан кийин мына кыймылдаткыч бияка өзүнчө алынып туруп, толугу менен ичинен бери жасалып чыгат. Ооба баягы бензиновый машиналерге караганда баасы кымбатыраак газга которубуз. Эмнеге десеңер, кыймылдаткыч толугу менен ичинен бери өзгөртүлүп жасалат. Дизельный кыймылдаткыч менен газовый кыймылдаткычтын иштөө принциптары эки башка да. Ошон үчүн биз өзгөртүп жасап чыгабыз. Убактысы боюнча дагы бир машинеге бир спринтердин жасалышы 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт алат. Анткени жасала турган көп нерсеси бар ичиндечи. Технический процесстердин баары айтып отуруштун кажети деле жоктур. Анткени көп нерсесин өзгөртүп жасаганга байланыштуу, ал үчүн техниктер керек да. Эми бияктагы жасап аткан жигиттерден сурап көрөлү, бул кыймылдаткычта эмнеси өзгөртүлөт, эмнеси жасалат? Кичине түшүнүктүү болсун. Поршындары өзгөртүлөт. Поршындары өзгөртүлөт экен. Кольца, вкладыш жаңы салынат. Кольца, вкладыштар жаңы салынат экен. Ошо менен кыймылдаткыч капремонт болуп калат да, толугу менен. Андан тышкары мына коюлган баллондорду көргөзөйүн. Бул жерге 150 литрлик баллон коюлду. Эки тарабына бир-бирден, эки жагына. Ошо менен бияка 300 литр газовый баллон коюлду. Бул композитный баллондор. Жеңилирээк болот, берки металлический баллондон. Бул сыртынан анан кийин жабылат толугу менен. Буга күн тийбеш керек. Толугу менен жабылып, үстүнө газ деген жазуусу болот. Безопасность үчүн. Экономия жагын айтып кетсек, бер жагы эле акчалай эсептеп келгенде 2,5-3 эсе экономия болот. Баягы 3000 сомго солярка куйсаңар мурда, азыр 1000 сом, 1,5 сомго куюп каласыңар да. Ошол эле жолду 1000 сом менен өтүп каласыңар. Ошол жагынан бир топ эле үнөм болот. Койгон жагынан дагы эмне плюсу бар? Банктар менен келишимибиз бар. 12 айга рассрочкасы бар. Силер келесиңер, коюп беребиз. Бизге банк акчасын төлөп берет. Силер кийинки айдан баштап банкка акчасын төлөп жаба бересиңер да. Ошону солярка менен газдын айырмасынан эсептесек, болгону ошо айырмасынан эле эсептегенде бир 8-10 айдын ичинде жүргөнүңөргө жараша өзүн толугу менен жаап кетет. Ошондо силерге коюлган газдын коюлганы толугу менен бекер болуп калат да. Ошон үчүн коркпой эле келип койдура берсеңер болот.